Джоанна Куас 1925-жылы 20-ноябрда Германияда төрөлгөн. Жаштайынан эле гимнастикага кызыгуусу артат. 1945-жылы тренер болуп эмгектенген жана балалуу болгон соң бир топ убакытка чейин эмгек өргөсүндө болот. Андан кийин астейдил ар түрдүү көнүгүүлөр менен машыгып жүрүп, 57 жашында алгачкы жолу гимнастика боюнча мелдешке катышат. Ал эми 86 жашында Гиннестин рекорддор китебине дүйнөдөгү эң жашы улгайган гимнастика машыгуучусу катары кирген. 2012-жылы Германияда өткөн дүйнөлүк сынакка катышат. Буга чейин гимнастиканын бул түрүнө мырзалар гана катышып келген. Ал эми айымдардан биринчи болуп Джоанна Куас катышкан. Ар түрдүү мелдештерде өзүн сынап жүрүп, 2012-жылга чейин 12 медаль ээси болгон. Ал өз курактууларга караганда 10 жашка жаш көрүнөт. Эң негизгиси ал өзү үчүн машыгат.